тема кыргыз элдик педагогика, талим-тарбия жөнүндө түшүнүк. Элдик педагогика бул улут болуп калыптанганга чейин эле узак мөөнөт жашап, белгилүү бир географиялык жана тарыхый шарттардын, элдин керектөөлөрүнүн негизинде өнүгүп, өркүндөп, адамдын муундан буунга мурасталган идеяларын, ишенимдерин, ыймандын, нарк дөөлөттүн духуна тарбиялоого багытталган билимдердин жана практикалык иш-аракеттердин бөтөнчө системасы болуп эсептелинет. Педагогикалык жөндөмдүүлүктү 5 жол менен кароого болот. Коммуникативдүүлүк, динамизм, эмоционалдуу туруктуулук, перцептивдүү жөндөмдүүлүк, креативдүүлүк. Мугалимдик кесипке мыкты деңгээлде калыптанып, анын андан ары өнүгүшүнө педагогикалык техника маанилүү роль ойнойт. Мугалим өзүн башкара билүү, башкалар менен карым-катнашта болуу жөндөмдүүлүгүнө жана педагогикалык техникага ээ болбой туруп, окуу, тарбия ишенимдүүлүгүнө толугу менен катыша албайт. Педагогикалык техника бул педагогиканын чеберчиликтин формасы, сырткы көрүнүшү. Педагогикалык техника мугалимдин жеке ишмердүүлүгүн жана аткарган иш-аракеттеринин бирдиктүү болушуна шарт түзөт. Башкача айтканда, мугалимдердин рухий маданияты менен кесипкөйлүүлүгүнө, шайкечтигине өбөлгө болот. Педагогикалык штаттыкты 4 жол менен кароого болот. Биринчи — профессионалдык билим. Педагогикалык жөндөмдүүлүк, гумандуу багыттуулук, педагогикалык техника.